Учурдагы баш мыйзамдын атасы Өмүрбек Текебаев өз мезгилинде саясий жана тарыхый документ болуп баа берип, баш мыйзамга кайсы бир учурда өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүгө боло тургандыгын, бирок ал үчүн жашырып жаппай талкуудан өткөрүү керек экендигин айтканы бар. Учурдагы Конституцияны 2020 жылга чейин шартка жараша ыңгайлаштырып колдонуу ылайыктуу экендигине токтолгон. Ага деле болбой, демилгечиси бүдөмүк баш мыйзамды кабыл алуу аракети күчүндө болууда. Жогорку кеңештеги фракциялардын ичинен жалгыз гана Өнүгүү Прогресс фракциясы сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы редакциясын талкуулап, дурус жана буруш жактарын ортого салды. Бул жагынан алганда аталган фракция калыстык кылганын айта кетпесек болбойт. Конституцияга өзгөртүү киргизүү кайсы бириниге макул, кайсынысына каршы экенин фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев парламентте да ачык айтты. Урматтуу депутаттар, кече бир айылдан келген бир аксакал киши менден сурап атат. Бакыт, азыркы өзгөртүү толуктоо Конституция боюнча оюң кандай дейт. Мен сурадым, сиз окудуңузбу ал Конституцияны? Сем элдин баары баягы айтып атат го дейт. Эмнени айтат десем, баягы бийликти басып алат экен деп сөзүн таппай атат. Узурпация десем, ушул узурпация дейт. Көрдүңүздөрбү? Эл Конституцияны жакшы билбейт. Бирок биз, урматтуу депутаттар, 2010 жылы келгенде мына Конституцияны бизге папкага салып берген. 2010 жылдан баштап жаңы Конституцияны биз билгени бар да, билбегени бар колго кармап жүрдүк. 2010 жылдан баштап 5 жылдын ичинде коалиция деген түшүндүк эмне экен. Фракциянын арасында сүйлөшүүлөр болот. Ынтымак келет экен деп коалицияны түшүндүк. Төрага кандай шайланат экен деп түшүндүк. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчө оппозициядан барат экен деп түшүндүк. Счетный палатага барат экен өкүлү түшүндүк. 5 жыл ичинде көп нерсени көрдүк мына коалициянын негизинде. Чын айтканда бул жерде мына отурган 5-союзда коллегабыз бул жерде алып келип камакка алып келишти биздин коллегаларыбызды. Мына ошол Конституциянын негизинде камады биздин коллегаларыбызды. Бул Конституция өзүнүн тарыхын, өзүнүн вазифасын аткарды. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул өзүнүн тарыхын тарыхта калат. Урматтуу депутаттар. Бирок кайсы бир саясатчылар айтып атат, 2020 жылга чейин мен өзгөртпөйлүк деп, ошол Конституция менен жашайлык деп атышат. Бул аргумент эмес. Анткени мен 5 жыл жашадым бул Конституция менен. Мен өзгөрткөнгө ынтылам. Мен жашоо турмушту башкача кылам деген ойдо экен элдер дагы. Урматтуу депутаттар, баардыгыбыз шайлоого бардык. Айтпадыбы бизге элдер? 120 депутат деген аябай көп экен деп айттыбы? Айтты. Соттун кандай пара алып атканы боюнча айттыбы? Айтты. Эгерде бул Конституцияда жазылып аткан нормалар биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна, биздин эгемендүүлүгүгө бир доо келип атса, эмне үчүн алмаштыра албайбыз? Эгерде биздин мамлекетибизде үй бүлөлүк баалуулуктарга доо келип атса, эмне үчүн өзгөртө албайбыз? Өткөндө КТРге келип, ЛГБТнин өкүлдөрү келип интервью берип атышат. Эмне деген бул? Ошончо урматтуу депутаттар, эгерде өзгөртүү керек болсо, эл үчүн керек болсо, мамлекет үчүн керек болсо, мамлекеттин стабилдиги үчүн керек болсо, биз өзгөрткөнгө барыш керекпиз. Бирок биз Өнүгүү Прогресс фракциясы биз ар бир статьяны талкуу жасадык. Кайсы бир статьяларга биз макул эмеспиз. Срок давности боюнча биз макул эмеспиз. Конституция палата боюнча биз макул эмеспиз. Прокуратурадан тергөөнү алып аткан биз макул эмеспиз деп ошол жерде биз фракциянын жыйынында айттык. Бирок урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, мен сиздерге айтып коет элем. Мына бул Конституцияда 3-чү статьяда так жазылып турат. Кыргыз мамлекетинде бийликти ким аткарат? Эл менен шайлаган президент жана депутаттар. Эгерде биз унчукпай турсак,
эгерде биз эч нерсе айтпасак, анда биздин элибиз бекер эле добуш бердик деген ойдо болушат. Урматтуу депутаттар, 88-чи беренеде жазылып турат. Премьер-министр тышкы жана сырткы саясатты жүргүзөт. Конституция боюнча дагы премьер-министр өзүн дагы өзгөртүү толуктар боюнча бааны бериш керек, оюн айтыш керек. Өмүрбек Черкешев, сиз айткандай, бул жерде Конституцияда жазылбаган нормалар менен башкарып атат деп айтып атабыз. А ошо чогуу ошо норманы киргизип, ким туура эмес колдонуп аткан болсо, ким туура эмес башкарып аткан болсо, ошо жазылбаган, ошону жазбайлыкпы? Ошону жазып, ошо такта кылбайлыкпы? Биз Өнүгүү прогресс фракциясы дайыма айтып келатабыз. Биз парламенттик башкарууну колдойбуз. Ошон үчүн биз өкмөттүн башчысын күчөткөнгө биз дайыма макулбуз. Биз макул эмеспиз, мен баягы жогоруда айтып кеткем. Ошондон бул биздин позициябыз. Жума ичинде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти комитетине төрага шайланды. Төраганы шайлоо акыйник менен коштолуп, фракциялардын депутаттары көптөн бери чыгара албай жүргөн буктарын кошо чыгарып, таарынычтарын дагы айтып алышты. Аталган маселеге кабарчыбыз кайрылган. Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин жетекчисине коалиция 2 талапкерди. Өнүгүү прогресс Тынчтык Шайназаровду, КСДП Асель Кудуранованы чыгарды. Ар бир фракциядан 2 депутат кирген эсептөө комиссиясы түзүлдү. Шайлоо башталар алдында Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев кесиптештерине кайрылып, фракция чечимине карап эмес, мамлекеттин келечеги үчүн жүрөк менен добуш берүүгө чакырды. Добуш берүү жашыруун түрдө өтүп, ага жыйынга оңой менен чогулбаган 120 депутаттын баары катышты. Жыйынтыгында бир бюллетень жараксыз деп табылып, депутаттардын 72-си Асель Кудурановага, 46-сы Тынчтык Шайназаровду колдоду. Бирөө 2 талапкерге тең каршы добуш берди. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча депутат Кудуранова Асель Союзбековна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымынын кызматына шайланды. Шайлоонун таза өткөнүнө жана жыйынтыгына Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев ыраазы экенин айтып, Кудуранованын ишине ийгилик каалап, маанилүү комитетти жетектөөдө калыс болууга чакырды. 46 добуш Тынчтык Шайназаров алган биз үчүн бул жеңиш. Ушу 46 добуш берген депутаттарга мен чоң ыраазычылык айтам. Келечекте бул жерде отургандар министрлер, премьер-министрлер, бул жерде отурган келечекте президенттер отурат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, биз Өнүгүү прогресс фракциясы ар дайыма биз коюп келгенбиз талапкерлерди, анткени атаандаштык дайыма болсун. Биз андан нары дагы дайыма биздин талапкерлерди коебуз. Кандай парламент ичинде шайлоо болбосун, биз өзүбүздүн талапкерлерди коебуз. Анткени биздин өсө турган кадрлар бар, биз ушу кадрларды өстүргөнгө аракет кылабыз. Чындап эле парламентте 13 мандатка ээ Өнүгүүнүн тартынбай талапкер чыгарып, күрөшкө катышуусу жеңиш экенин адистер белгилешүүдө. Буга чейин спикер шайлоодо да коалиция бир талапкер чыгарабыз дегенде өнүгүүчүлөр өзүнүн лидерин сунуштап, депутаттардын тең жарымынын ишеничине ээ болгон болчу. Бирок комитет төрагасын шайлоо оңойго турган жок. Алгач КСДП бул кызматка Төрөбай Зулпукаровдун талапкерлигин сунуштаган. Бирок коомчулукта ага карата сын пикирлер көп айтылгандыктан анын аты жөнү алып салынган. Ондан кийин талапкер чыгарууда Өнүгүү өзүнүн сунушун берсе, КСДП буга нааразылыгын билдирип, алар койгон талапкер жалгыз болушу керектигин айтты. Эки фракция тең башкаруучу коалицияда болгондуктан социал-демократтардын нааразылыгы жөндөйдөй. Бирок альянс талапкер чыгарууда башка фракциялар менен кеңешпегенин Өнүгүү айтып, биримдик талапкерлерди талкуулап жыйынтыгында гана талапкер чыгышы керектигин айтты. Тилекке каршы талапкер тууралуу сүйлөшмөк турсун 4 айдан бери коалиция жыйынга чогулуп төрагасын шайлай албай жатканы айтылды. Референдумдагы чыгарган маселелерге каршы болгондук. Мен ойлойм, Өмүрбек Черкешевич, эгерде бир каршы болсоңуз, принципиально каршы болуп атасыз. Мен ойлойм, моралдык жактан сиз ошол коалиция колдоп аткан референдумга сиз каршы болгондон кийин чыгып кетишке сиздерге мындай мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле мен Өнүгүү фракциясына айтат элем, эгерде жанагындай карама каршылык болсо, ич баягы мындай келишпестик болбосо, анда макул болуш керек да көпчүлүктүн чечимине. Эгерде каршы болсо,
Жок, ачык. Ким болбосун? КСДП лидери Иса Өмүркулов эмоцияга алдырдыбы айтор талапкер чыгарган үчүн өнүгүүнү коалициядан чыгууга үндөдү. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев коалицияны бузуу маселесин фракция лидерлери өз ара чечишип алууну айтты. Ал көпчүлүк коалиция де юре эле болбосо де факто жок экенин билдирди. Же биз коалицияны бир перезагрузка кылыш керекпиз, же биздин коалиция реанимация түшүп калды. Искусственный дыхание менен жашап атат деген ойдомун. Ошон үчүн урматтуу коалициянын мүчөлөрү, мына коалициянын келишимди мен карап чыктык. Мамлекеттин деңгээлде маанилүү маселелер биз чогуу макулдашуу менен бирге чыгабыз деген мына ошол коалиция келишими жазылып турат. Айрым эл өкүлдөрү кызуу кандуулукка алдырбай, төраганы шайлоо атаандаштыктын шартына өтүүсүндө эч кандай кооптонуу жок экенин, бул үчүн ызычуу болбоого чакырды. Парламентти дискредитациялоо көп жүрүп атат. Бүт сайттарды карала, депутаттар жаман, парламент жаман, ушундай деп атат. Анан бир принципиалдуу маселеде коалиция тараса мен түшүнөт элем. Референдум боюнча, башка боюнча. Бир комитеттин төрайымдыгын талашып, мындай ызылдап отурсак дагы менимче туура эмес болуп калат да. Ошондуктан эки талапкер чыкса чыга берсин, бул альтернативдүү шайлоо жолу болот, жеңгени жеңет. Эч андан менимче чоң маселе көрбөй турам. Шайлоо болсун, күчтүүсү утуп чыгат. Төрөбаев ошондой эле коалиция күндүн жарымында жыйынга чогуларын айтты. Айткандай эле коалициядагы фракция лидерлери ушул эле күнү отурум уюштуруп, 1,5 саатка созулган жабык эшик артындагы сүйлөшүүдөн кийин биримдиктин жетекчиси шайланганы жарыяланды. Ал Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев болгону белгилүү болду. Ошондой эле комитет төрагалыгына биримдиктен 2 талапкер чыгаруу чечими кабыл алынганы айтылды. Биздин коалиция эч кандай ыдыраган жок. Биз бүт сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүздүк. Бүт маселелерди алдыга көздөй кандай орчундуу мамлекет деңгээлде маселелерди мына ушу Канат Кедирганович башында турган чогуу чечип, чогуу баса турган болдук. Конституцияны өзгөртүү үчүн референдум күнү белгилүү болгону маалымат каражаттарында жазылды. Бул жагынан алганда парламенттин конституциялык мыйзамдуулук комитети бул иш-чараны өткөрүүгө жоопкер тараптын катарында. Демек, комитеттин төрагасын шайлоо боюнча маселесин чечүү бир кадам алга жылууну камсыздады десек болот. Ал эми Иса Өмүркуловдун ата мекен менен өнүгүүнү коалициядан чыгууга берген сунушу башка фракциялардан колдоо тапкан жок. Мындан аркы окуялардын жүрүшү кандай өнүгөт, убакыт көрсөтөт. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта.